Adamdın көңілі сынып қалса, adamdın көңілі çöküp turgan bolsa, аны kantip көтөрөбүз. Birincisi söz menen. Birincisi жақшы söz menen. Жылуу söz жылан дийинден чыгарат деген söz бар. Sözün даяба, söz бесплатный, söz бекер. Ар нерсеге сүйлөшүң мүмкүн, сен жақшы сөзүң менен адамдын көңүлүн көтөр. Экинчиси söz аш болуп бербейт. Илгери бир ашканага барыптыр. Ашканага барса, манты пышырат экен, самса пышырат экен. Бирок курсак ачып, ушу мантын жыты буркурайт экен, нары өтүп бир жыттап, бери өтүп бир жыттап, ырахат алса, повар чыгып айтыптыр. Сиз мантынын жытын көп жыттадыңыз, ырахат алдыңыз, үйүңүздө бул жыттагы жок. Демек мантынын жытынын пулун төлөп коюң дептир. Алла. Кантип мантынын жытын пулун төлөйм деп айтыптыр. Төлөйсүң, баягыдан бери жыттадың, ырахат алдың. Анан бул дагы подарка эмес экен айтыптыр, анда угуп тур дептир. Дептир дагы тыйындан чыгарыптыр дагы шылдырат, уктуңбу десе уктум дептир. Бул эмне десе, бул тыйындын шылдырагы дептир. Ошо тыйындын шылдырагын укканы ошол мантын жытынын пулу, сен да угуп ал тыйын деп. Анан ошентип анан кутулуптур. Анын сыңарындай баазы пайтта жакшы сөз жакшы болот, бирок жакшы сөздөн дагы башка нерсе чындап эле дүнүйө мүлк менен жардам бериш керек. Үйдө аялыңыз күнүгө жылына жаңы кийим аласыз, эскисин үстүгө бычтай берет. Кыршага чыксаңыз каптаркана жарым склад болуп кеткен. Ошол кийимдерди алып чыгып